Жанибек Исмаилов 15 жылдан бери Жалал Абад шаарында такси кызматын аркалап келет. Күн сайын 600 сомдун айланасында каражат табат. Бирок анын жарымынан көбү күйүүчү майга сарпталат. Бензин кымбатташ айдоочуларга да терс таасирин тийгизген. Бензин де кымбат да, запчасыз деле кымбат. Бул машинаның ходовой тез эле төгүлүп атат да. Бензин болсо 60 сом. Буну көзөмөлдөгөн адамдар болобу, болбойбу? Ушуга бир мемлекет болса, элдин көйгөйүн ойлогон адамдар болуш керек да. Күнүнө биз өзүбүз 5-600 сом иштейбиз. Ошо 400 сом, 3 сом бензинге 3 сом, 400 сом жаңга калат ачык эле. Ремонт. Анын ремонту бар. Мировой рынокта бүгүнкү күндө $82 чыгыптыр. Bir barel нефть. Эми естественно бул көтөрүлөт да. И сенага неме кылат? Тиешеси бар. Кымбатчылык боло берет. Нефть көтөрүлсө. Биз зависимый государствобуз да, бизде нефть жок. Основной импортербуз. Туурабы? Бул тиешеси бар. Ал эми экономисттер болсо, күйүүчү майдын кымбаттоосу дүйнөлүк экономикага байланыштырат. Анткени пандемиядан улам соода иштери бир топко чейин токтоп калган. Мындан сырткары бензинге болгон суроо талап көп болгондуктан алдыда дагы баасы көтөрүлөт деп болжошууда. Азыр бул бензиндин баасы дагы өсөт. Пока биздин келишим боюнча ала турган бир дагы 60 тонналык запасыбыз бар ала турган. Бул мурунку баа боюнча келет. Атак баанын дагы өсүш күтүлөт. Анын баанын өсүшү албетте бардык товардын баасын өсүшүнө алып келет. Себеби бардык товарды бизде транспорттун эң өнүккөн эле түрү бул автотранспорт. Бул албетте бензин сатып алат. Бул жанагы товарлардын баардыгын өздүк наркына кошулуп кетет. Кымбаттайт. Күйүүчү майга болгон баа боюнча бизде абал жакшыраак. Мындай пикирин нефть трейдерлери бирикмесинин президенти Канат Ишатов билдирди. Анын айтымында, учурда Кыргызстан күйүүчү майды өкмөт аралык келишимдин негизинде бажы төлөмүсүз алып жатат. Бирок алар деле айтты, биздин бүгүнкү күндө бааларды өзүңөр көрүп атасыңар да. 14-15 сомго чейин айырма болуп атат. Бүгүнкү күндө мына чектешилердин кордойго чейин барып көрсөңүздөр. Бирок алар айтат, бул биздин өзүбүздүн ички керектүүбүзгө өзүбүздүн жарандарга коюлган баа деп. Ал эми сыртка башка экспортко чыккан баалар болсо башкача болот деп. Бирок ал келишим мен билишимче 18-жылдын жай айынан бери талкууланып келатат, бүгүнкү күндө кол коюлу элек. Мисалы үчүн Россия Федерациясы менен мындай келишим бар болгон үчүн алар бизге баягы вывозной пошлина деп коебуз да, ошол пошлинасыз берип атат. Алда болсо бизге бир кандай жеңилдик берип атат да. Мисалы үчүн мына 5 айдын ичинде эле бизге $7 миллион $800 миң чейин биздин кырдаарларга, биздин жарандарга ушу жеңилдик болуп атат. Маалыматка караганда Өзбекстан менен Казакстанда бүгүнкү күндө күйүүчү май тартыш болуп жатат. Өзбекстанда сентябрдын аягынан бери мунай куюучу станцияларда бензин тартыш болуп, чоң кезектери тизилип, бензин жок, кырдаал өтө начар болуп турат. Ал эми Казакстандын Түркүстан тарабында 400гө жакын май куюучу станция дизель отуну жок турат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.